Казанга көнбөгөн экен. Бирок балдар чынында күчтүү балдар бар экен, биздикинен дагы. Чындыгында мыкты команда экен. Булар Казанды көп ойнобосо да, бирок бизге чыныгы атаандаш болду да. Сиз жаңы ат менен кандай оюн көрсөттүңүз? Ошо буга чейин Пегас демекмин. Бул атты экөөнүн командада ийим көрмөкмүн кайсыңыз деп. Экөө тең эле жакшы, экөө менен тең эле жакшы оюн көрсөттүм. Пегас менен Сарожин ойносам, бул менен Казакстан ойносам жакшы аттар буюрса. Буга чейин биринчи таймында, экинчи таймда сизге мына улас салдырбай туруп атты да жолуңузду. Анан үчүнчү таймда мындай дээрлик коргонууга дагы келишкен жок да, эмнеси буларга? Мен үчүнчү таймда толук бул атты мендем тарланды. Мунун буруолугу өтө бат экен. Аттар жетишпей калып атты да, кайрылганда ошону себептен салып кетмек болду. Сиз буга чейин 2017-18 жылдары Казакстан курама командасы менен Кыргызстан курама командасынын курамында ойногонсуз да. Ошол кездеги курама команда күчтүүлүк кылганбы? Бул жолку мисалы бул жакы клубка негизи өтө алсызыраак, мурдага караганда анча эмес оюнчулар келди деп айтып калышты. Буга кандай пикирдесиз? Мына 2017 Казакстанда Экспо деп дүйнө чемпионатын өткөн Казак Республикасы. Ошол жерге барып командада эң жаш оюнчу болуп барганмын. Ал жерде чынында Казакстан күчтүүлүк кылган бизден. Ошол оюнчулар барбы азыр? Сиз көрө алдыңызбы? Ошондой күчтүү көрө алдыңызбы? Сиз алдыңызбы? Азыр ошол 45 жаштагы командада бир байке жүрөт. Ошол убакта чапкан эми, ал убактан бери азыр уже ал акылда кат чаап, жаш балдар менен чаапса, азыр 45 жашта чаап жүрөт. Бул курамдан ал балдарды көргөн жокмун. Дээрлик Казакстанда мыкты баштар көп, бирок ошолордун көбү келген жок да. Кудай буйрса мына алдыда Казакстан турнир өтөт экен, ошол жака барабыз клубдар. Ошондон ойноп каларбыз. Рахмат.